МДОдон өтүп койгонбуз уже. Өттүңүзбү? Кимдер өтөт биринчи. Анан бирок президентибизди байтеректен неме кажети жок деп койду, анан билбейбиз. Бүгүн 29 мартта саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жана анын орун басарлары коронавируска каршы эмдөөдөн өтүштү. Алар өлкө боюнча биз биринчи эмдөөдөн өттүк дегени менен Факт КЖ сайты 27 мартта эл арасында жүргүзгөн сурамжылоодо токмоктук бир жаран мен эмдөөдөн өткөм деген жообун берген. МДОдон өтүп койгонбуз уже. Өттүңүзбү? Жок, изилдеп көргөн жокпуз. Негизи сиз өзүңүз ооругансызбы буга чейин? Жок, ооруган жокпуз. Оорубай эле эмдөөнү алдыңыз, Ооба. Кайсыл жакта жашайсыз? Мен өзүм негизи Токмокто жашайм. Биякта иштейм. Жок, албайм. Эмне себептен? Билбейм. Ишенбейм мен. Сиз өзүңүз биринчи маалымат окуп көрдүңүзбү? Окуп көргөм, бирок өзүм каалабайм да. Катышыш керек деп ойлойм. Катышам сөз. Ооруганмын. Октябрь айында ооруп чыккам. Ошондуктан катышыш керек. Буюрса өтөбүз деп турабыз. Көп мамлекеттерде биринчи жетекчилердин баары эле өтүп атышат го. Бирок байкайбыз да бизде кандай болуп башталат. Кимдер өтөт биринчи. Анан бирок президентибизди байтеректен неме кажети жок деп койду, анан билбейбиз. Кандай болот? Жок өтпөйм. Ишенич жок эже. Биринчи өзүң маалымат окуп көрдүңбү? Жок. Эч жерден окуп көрбөй эле ишенбей атасың. Өтпөйм. Эмне себептен? Ишенбейм. Сиз биринчи вакцина жөнүндө маалымат окуп көрдүңүзбү? Окуп көрдүм, бирок так маалыматтар жок да. Алып аткан кишилер эле көбүнчө алды. Алгандан кийин мынча мүнөттөн өлүп калды деген маалыматты уккам да. Анан ошондон алгым келбейт. Бирок мен өзүмдүн ички дүйнөм, ички эмем менен алып көргөндө, бирок мага көңүлүмө топ келбейт да. Ишенич жок. Сиз балдарыңызга, үй бүлөңүзгө алдырасызбы? Эч кимге алдырбайм. Бул жерде только иммунитетин күчтүү болсо эч кандай оору жолобойт. Мы с удовольствием уколем вакцину, чтобы не заболеть коронавирусом. Өзүңдө солун ойлосоң өтүш керек. Сиз ишенип атасыз, эгерде ошол эмдөөдөн өтсөңүз, ден соолугуңуз чың болоруна, ковид менен оорубашыңызга. Билбейм аны. Сиз ошондо ишенбей эле макул болуп өткөн атасызбы? Эми сактыкка кубатык жок дейт. Өтпөйм го дейм. Эмне себептен? Мындай угуп көрсөң бүт эле ушу дарыны сатыш үчүн же болбосо бир эме үчүн болуш керек деп. Өзүңүз ойлоп атасыз. Бирок ошол жөнүндө маалымат окуп көрдүңүзбү? Ошол жөнүндө маалымат деле окуган жокмун. Эми үчүнчү күчтөр десең, үчүнчү күчтөр бир жагынан мировой, ошолорду дагы мындай ойлонуп көрсөк, бир жагынан бизнес кылуу да. Билбейм, коркуп атам. Өлүп каза болгондор болуп атпайбы, ошон үчүн коркуп атам да. Ошону ойлонуп атам. Кандай ой көбүрөөк болуп атат? Эми баягы азыр баары эле отказывается, ошон үчүн мен эме кылбай элем да, ойлоно элекмин. Баары отказ кылган үчүн сиз да кооптонуп атасыз. Кооптонуп атам, коркуп атам. Рахмат. Жакшы эме вакцина тууралуу жакшы эме окуган жокмун, уккан жокмун вакцинация тууралуу. Маалымат алабыз. Маалымат алдым, бирок мындай жакшы жагынан алган жокмун вакцина тууралуу. Ошон үчүн карманып атам. Эмдөөнүн жүрүшү кандай болорун, шарттары тууралуу иммунология бөлүмүнүн башчысы Гүлбара Ишенапысова айтып берди. Азыркы күндө силер ушу убактылуу эмде пункт деп айтып атабыз. Бизде ушу бир айдан бери биз айтпадыкпы, бир ай мурун ушу окууларыбызды өткөрдүк. Андан тышкары биздин буйругубуз дагы чыккан. Ошо буйруктун негизинде биз ушул пунктту зал ожидания деп, эми бияка азыр киши көп болуп атпайбы? Зал ожидания дегенде биз бияка 5 эле киши киргизишибиз керек. Бир күндө ушу эмде биздин медайым 60-50гө чейин эле кишини жасайт да. Ушу 5-5тен киргизип, биринчи киргенде көрдүңүздөр, компьютерди көрүп атасыздар. А жерде ушу электронный база приложение бар. Ошол жерге барып жана памятканы колуна алып, андан башка жана өзүнүн макулдугу берген формага кол койгондон кийин гана
ал кишибиз ушу врачтарыбызга кирет. Ал врачтардан общий состояниясын, давлениясын, азыр мына сатурациясын да карап атышат. Ошол жерде вопросник полностью осмотрдан да бир нече суроолорго аллергияңыз барбы же мындай оорудуңуз беле, качан оорудуңуз эле деп ушундай суроолорго жооп бергенден кийин гана анан жана бейичти алып, картаны алып, ошондон кийин анан ушу биздин эмдөө медайымыбызга барат. Эмдөө медайым дагы бул уже карта менен келгенден кийин бул уже уруксат бар деген белги. Ошол жерден ал дагы айтат, эмне үчүн жасалып атат, кайсы вакцина деп, вакцинанын өзүн көргөзүп, бул вакцинанын баягы целостность деп коебуз, өзү жаңы ачылат, жаңы бир дозный болуп атат деп шприцтерин көргөзүп, баягы өзүнүн дагы эмделүүчүнүн бир психоэмоциональный состояниясын карап туруп, анан өзү ушу жана спец холодильнигибизден +2 +8 турган вакцинаны алып, анан термосумка деп коебуз. Холодильникти улам ачып албастан биз ушу 5-6 дозаны ушу термосумкага салып коебуз да, ушу 5 кишиге жазала турган. Ошол жерден эмдөөнү жүргүзгөндөн кийин жана картасын толук камдуу баарын толтургандан кийин биринчи дозаны жазат. Кайсы күн алгандан кийин биздин буйрук менен бул эми Sinopharm вакцинасы, Кытай вакцинасы 21 жана 28 күндүн ичинде аралыгында жазалыш керек экен. Ошондо биз жана журналдарды көрдүңөр, электронный база бул автоматически ал кишини экинчи дозага өзүнүн датасын коюп пландаштоого киргизет.